Бул иш чаранын эң негизги максаты ушул жумуш берүүчү ишкана мекемелер менен жумушсуз жарандарды байланыштыруу болуп саналат. Бүгүнкү күндө Балыкчы шаарында боюнча 130 бош орундар көрсөтүлүп атат. Жана Ысык Көл области боюнча 200, жалпысынан 350гө жакын бош орундардын тизмелери көрсөтүлдү. Андан тышкары ишкана мекемелер келип өздөрүнүн бош орундарында презентациялады. Биздин Балыкчы шаарыбызда карап көрө турган болсок, статистика боюнча дагы бизде жумуш көп экен. Жумуш көп. Ар бир мынакей агрокушта бар, Дордойдо бар, бетонный заводдо бар, андан сырткары жанакы ар бир өндүрүштөрдө мына модул хаустагы жумуш болсо жакшы болот эле, жумушчулар болсо депчи. Анан биздин эркектерибиз, аял кишилерибиз ладно, мейли, үйдө отуруш керек, эркек киши багыш керек дегендей. Анан биздин көбүнчө эркек кишилерибиз оңой акчага качырып калдык да, баарыбыз. Чынын айтсаң, жумуш тырлайт этип атсаң, иштебей. 20 миң, 25 миң, 30 миң биздин мэриянын алдындагы ишканаларда да, тазалык ишканасында, жашылдандыруу ишканасында, суу түтүкчө ишканасында. Азыр мынакей муниципальный автобаза ачтык. Муниципальный асфальт бетонный завод ачтык. Ошол жерлердин баарына жумушчулар керек да, жумушчулар керек. Ал жерге мамлекеттик биздин муниципалдык кызматкер катары эле жумушка кирет, ал жерден стажы кетет биринчиден, экинчиден пенсияга дагы өзлөрүнүн кийинкиге пенсионный эмелерди төлөп турат да.